Турция менен биз чегаралаш эмеспиз да. Бирок биздин жаранды неважно как, кандай метод менен эми убакыт өткөндөн кийин уже чыгат, ал чыгып кетип атат. Бул уже далилденип отурат. Ал эми Кытай менен биз чегаралашпыз да. Канча миңдеген гектар менен. Мен жаран катары уже коркунуч пайда болду да. Эгер Кытайдын спецслужбасы операция кылабыз десе бизде жөн эле экен да. Аларга окшоп самолетко башкага эме кылып жүктөп жүрбөй эле канча тоо таштын арасынан эле сүдүрүп алып кирип кетет экен да биздин жарандардан да. Мында коопсуздукту караңыздар. Бул уят. Болбойт мындай кылган. Мына бир ай мурун ушул жерде безилдегенбиз. Моңондой миш угуп атабыз, тигиндей миш угуп атабыз. Эми логикага байланыштуу канча биз айтып жүрдүк ошол посольствонун ичинде экен деп угуп атабыз деп. Бир текшерүү болдубу ушул жөнүндө? Текшерүүлөр жүрдү, посол менен дагы ошол элчиликтин ичинде жолугушуу болуп, өзү менен дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан тышкары Тышкы иштер министрлиги дагы өздөрүнүн дип каналдары менен иштеп подтверждение беришкен, ичинде жок деп. Посольствонун ичин текшерген укугуңар барбы, жокпу? Биздин укугубуз жок. Кандай случайларда текшерсеңер болот да? Же вообще текшерген укугу жок? Мекенбек Акимович, чындыгында эле биздин укук коргоо органдарынын чет элдик Бишкекте жайгашкан элчиликтерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү текшерүү укугу жок. Аларды текшерүү үчүн расмий түрдө кайрылуу жөнөтүп, алардын макулдугун, уруксатын алып туруп, анан гана биргеликте иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Алар макулдугун сурап көрдүңөрбү? Кача биз текшерип көрөйлү, эл айтып атат, ушул жерде экен деп бир сурап көрдүңөрбү? Расмий кагазыңар барбы? Мен өзүм Мекенбек Акимович кирип, ошол Түрк эл республикасынын элчиси менен жолугуп, ошонун кабинетинде отуруп, бул маселе боюнча биз обсуждать эткенбиз. Мен өзүм визуально карап чыккам, лично өзүм. Визуально карап чыктыңыз, бирок текшерген жоксуз да, толук. Текшерген жок. Эгерде мен ал жерде текшере турган болсом, ал жерде мен мыйзамсыз иштерге барган болмокмун. Бирок мен ичине кирип, ал жакты карап чыккам. Бул өтө чоң резонанстуу иш болду да. Биздин мамлекетти уят кылбаш үчүн 10 секунд кошуп бериле, кеч келсеңер. Эми буну бир результат көрсөтүшүңөр керек да. Болбосо биз дүйнөлүк коомчулуктун астында уят болуп калабыз. Рахмат.